Трамп Аляскадагы саммиттен кийин Зеленский менен телефон аркылуу сүйлөштү. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолугушуудан кийин Украина президенти Владимир Зеленский менен узак телефон сүйлөшүүсүн өткөрдү. Бул тууралуу бүгүн 16 августта CNN Ак үйдүн басма сөз катчысы Каролин Левитке шилтеме берүү менен кабарлады. АКШ президенти Дональд Трамп Аляскадан кайтып келе жаткан учуш маалында Украина лидери Владимир Зеленский менен узак сүйлөшүү жүргүздү деп айтылат кабарда. Ошондой эле Трамп учурдан НАТО боюнча өнөктөштөрү менен да телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы кошумчаланды. Мындан тышкары Axios басылмасынын журналисти Барак Равит социалдык тармактагы билдирүүсүндө Трамп Зеленский жана бир катар европалык лидерлер менен 1,5 сааттан ашык сүйлөшүп, Путин менен болгон жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу маалымат бергенин жазган. Буга чейин орусиялык лидердин жардамчысы Юрий Ушаков азырынча Путин, Трамп жана Зеленскийдин 3 тараптуу жолугушуусу боюнча маселе көтөрүлө элек экенин билдирген. Беле кетсек, АКШнын 49 штатында Путин менен америкалык лидер Дональд Трамптын сүйлөшүүсү өттү. Ал 2 саат 45 мүнөткө созулду. Андан кийин журналисттерге эки лидер чыгып маалымат берди. АКШнын истребительдери Путиндин учагын коштоду. Аляскада өткөн сүйлөшүүлөрдөн кийин АКШдан Орусияга кайтып бара жаткан Владимир Путиндин учагын америкалык F-22 аскердик учактары коштоп жүрдү. Бул тууралуу Кремль билдирди. Ошондой эле Путин Анкоридждеги Элмендорф Ричардсон бирдиктүү аскер базасына келгенде АКШнын аскери аба күчтөрү тарабынан расмий түрдө тосуп алынган. Анда асманда B-2 Spirit бомбалоо учагы 4 F-35 Lightning эки истребительдери менен кошо учуп өткөн. Беле кетсек, АКШнын 49 штатында Путин менен америкалык лидер Дональд Трамптын сүйлөшүүсү өттү. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Сен айтпа, Оштун мэри бала бакчаларды айттырбай текшере баштады. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаардагы бала бакчаларды айттырбай текшере баштады. Ал рейд учурунда номер 17 Ак ниет Ош мектепке чейинки билим берүү уюмуна барып, абалына канааттанбады. Ал жердин ашканасына таракандар чыгып, идиш аяктардын ичи кирип болуп, балдар колдонуучу төшөктөр жыттанып, ажатканалардын абары оор экенине күбө болду. Бул аралыкта кала башчысы медианын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысына кайрылып, бир да бала бакчага мэрдин барарын алдын ала эскертпей турууну талап кылды. Мэр келип текшерип кеткен соң талаптагыдай оңдоп түзөө, тазалоо иштери башталды. Жалалабадда 11 жаштагы кызды алдоо жол менен урдап бара жаткан жаран табылды. Социалдык баракчаларда кечээ 15 августта Жалалабадда белгисиз бир адам 11 жаштагы кызды алдап, уурдап келип кармалгандыгы боюнча видео тарады. Күбөлөрдүн айтымында ал кызга балмуздак алып берем деп алдап, башка шаарга алып кетүүнү көздөгөн. Бирок WhatsApp тиркемеси аркылуу маалыматтар ыкчам тарап, элдин активдүүлүгүнүн аркасында кыз табылып, ууру кармалды. Кыз аман эсен куткарылып, ата-энесине тапшырылды. Жалпы биздин жигиттерге жана бухгалтерияга ыраазычылык билдирем. Баары өз кызы жоголгондо издешти жана тапты. Менин өкүл кызымдын кызы эле. Бул адамдын өлүм жазасына тартыш керек. Себеби кайталышы толук мүмкүн. Буга чейин да бир нече жолу соттолуптур деп белгилеген кыздын жакындары. Ал эми Жалалабад облустук милиция бул боюнча тастыктады. Кошумча маалымат берилет. Путин менен Трамптын жолугушуусу кандай багытты көздөдү? Жолугушуунун жыйынтыгы: Аляскадагы Анкоридж шаарында Орусия лидери Владимир Путин менен АКШ президенти Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү аяктады. Чет элдик басылмалар белгилегендей, жолугушуу 2 саат 45 мүнөткө созулуп, 3/3 форматында өттү. Мамлекет башчыларынан тышкары орусиялык тараптан тышкы иштер министри Сергей Лавров жана президенттин жардамчысы Юрий Ушаков катышты. Америкалык тараптан мамлекеттик катчы Марко Рубио жана атайын өкүлү Стив Уитков болду. Сүйлөшүүлөрдөн кийинки эки өлкөнүн лидерлери биргелешкен басма сөз жыйынын өткөрүштү.
Путин Орусия Украинадагы кырдаалды узак мөөнөттүү жана туруктуу жол менен жөнгө салууга кызыктар. Орусия менен АКШ жакын кошуналар. Москва менен Вашингтон кызматташууга кайтуусу маанилүү. Эки өлкөнүн биргелешип иш алып барууга көптөгөн кызыктуу багыттары бар. Бет ачып кызматташууга кайтуу керек. Орусия Украинанын коопсуздугу камсыз болушу керек дегенге макул жана бул боюнча иштөөгө даяр. Москва Киев жөнгө салууда пайда болгон оң жылыштарга тоскоолдук кылбайт деп үмүт кылат. Орусия АКШ саммитинде эки тарап тең жыйынтыкка жетүүгө умтулду. Москва Трамптын администрациясы Украинадагы кризисти жөнгө салууга көмөктөшүүгө кызыктар экенин көрүп турат. АКШга жаңы администрация келгенден бери Орусия менен товар жүгүртүүнүн көлөмү 20%га өстү. Трамп Украина маселеси боюнча эң маанилүү пунктта Орусия менен азырынча макулдашуу жок. Бирок тараптардын макулдашууга жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Келечекте АКШ менен Орусиянын ортосунда жемиштүү жолугушуулар өтөт деп үмүттөнөт. Путин да Украинадагы жаңжалды токтотууга өзү сыяктуу эле кызыктар деп эсептейт. Путиндин командасын билерин, алар дээрлик башчысындай эле популярдуу экенин айтты. Трамп жыйында бардык катышуучуларга уюштуруучуларга ыраазычылык айтып, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровду алкады. Ал эми Путин кийинки жолугушуу Москвада болорун билдиргенде Трамп каршы эместигин билдирди.